Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер. Арбаңыздар, силер менен кайрадан Кыргыз диаспора кеңеши, миграция жаңылыктары. Урматтуу мекендештер, YouTube канал өзүнүн иштөөсүн чектетип жатат. Бул тууралуу болсо, мамлекеттик думанын информатика маалымат саясатынын комитет жетекчиси Александр Хинштейн билдирди. Негизинде байкасак, телефондо деле, компьютерде деле ошо YouTube'ду көрүү бир аз тормоз менен токтоп иштеп атат. Анан кийин Александр Хинштейн айтуусу боюнча YouTube каналды толук жаппайбыз. Азыр ошол Россия Федерациясында атайын согуш операциясы болуп атканда бир нече расмий каналдары YouTube өзү жаап коюптур. Ошолорду ачкандан кийин анан толук иштетебиз деп соодулашып атат. Мага карабастан маалымат менен силер менен бөлүшүп турабыз. Биздин ошол Telegram канал бар. Ссылканын астына мен Telegramды киргизип коем. Сөзсүз катталып, Telegramдагы подписка болуп алыңыз. Ошол жерден чектөөсү жок, маалыматтардын баарын көрүп турасыңар. Андан тышкары дагы бир жакшы маалымат биздин мекендештерге. Россия Федерациясында өткөндөгү айда, июлдун аягында миграция жаатында мыйзамга өзгөрүү киргизди. Ал өзгөрүү болсо, полиция кызматкерлери чет элдик жаранды сотко алып барбай эле выдворение жана депортация кылууга уруксаат берген мыйзам кабыл алынды. Бирок азырынча күчүнө кире элек. Президент кол койгондон кийин приказ чыгат, ошонун негизинде анан күчүнө кирет. Ошол тууралуу биздин Кыргызстандын жетекчилиги, тактап айтканда, министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсалов өзүнүн расмий баракчасында айтып кетти. Евразиялык экономикалык бирикменин алкагында кыргыздарга бул мыйзам эч кандай иштебейт деп айтты. Эгерде иштеп, кокусунан кыргыз жарандарды депортация же выдворение кылсаңар, анда Евразия экономикалык бирикменде эмне жүрөбүз деп жалпак сөз менен айтканда ошентип айтты. Орусияда мигранттарга чараларды катаалдатуу боюнча сунушталган мыйзам долбоорлору боюнча министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсалов комментарий берди. X социалдык тармагындагы баракчасына жазган билдирүүсүндө ал мамлекеттик думада талкууланып жаткан өзгөртүүлөр жана чектөөлөр кыргызстандыктарга тиешеси болбой турганын белгиледи. Евразия экономикалык биримдигинин негизги принциптерине ылайык биздин жарандар эмгек рыногунда эркин жана тең укукка ээ. Эгер башкача чечмелөөлөр жана биздин жарандарда үчүнчү өлкөлөрдөн барган мигранттарга теңештирүүлөр болсо, биз үчүн элибизге Евразия экономикалык биримдигинде мүчө болуунун маанисин түшүндүрүү өтө оор болуп калат. Эми бул Кыргызстандан Россия Федерациясынын жетекчилигине келген абдан чоң сигнал. Бул сигналды орус тарап эгерде туура кабыл алса, анда туура түшүм менен кабыл алат дагы. Жанагы эмгек мигранттары, кыргыздар ага кирбейт. Кыргыздар ээктин негизинде эмгектенүүчү болуп эсептелинет. Эмгектенүүчүгө эч кандай тиешеси жок деген шарт менен жанагы мыйзам кыргыздарга иштебейт деп айтты. Эгерде орустар туура түшүнсө, орус тарап анда иштетпесе, анда баары жакшы. Эгерде иштетсе, депортация, выдворение кыла турган болсо, анда Евразиялык экономикалык бирикмелерде эмне кылып жүрөбүз, эмнеге ошол жерде тең өнөк болуп жүрөбүз деген ошондой сигналды жөнөттү. Эми орус тарап бул тууралуу туура маалымат кабыл алат деген ойдобуз, угат деген ойдобуз. Болбосо биздин мамлекет жетекчилери туура айткандай андай ээпте эмне кылып жүрөбүз. Урматтуу мекендештим, жагымдуу кабарлардын бири. Биздин ишкер мекендештер Авитанын аналогу болгон жаңы Избук деген мобилдүү приложение ойлоп чыгарышты. Бул кыргыздардын жаңы чыккан маркетплейси. Бул жерден силер телефондон баштап машинеге чейин мебель болобу, башка буюм болобу сатып алсаңыздар да болот, жана сатсаңыздар да болот. Бул приложениени англисче Избук деп жазып туруп, App Store'дон жана Google Play'ден көчүрүп алсаңыздар болот. Кыргыз мекендештерибиз колдоп, кыргыздардын товарларын сатып алып өндүрөбүз. Урматтуу мекендештер, бирок ага карабастан документтери тууралап, регистрацияны, эмгек келишимди тууралап, эгерде ошолор туура эмес болсо, анда чыкты кирди кылып, чыкты кирди боюнча, эгерде акчаңар жок болсо, көп балалуу болсоңуздар, акчага муктаж болсоңуздар, Волгоградский проспект 4-выходта биз иштешип аткан жагмат бар. Бекер силерди алып барып келет. Номерлери болсо +7925 465 68 40. Экинчи номери болсо +7929 633 74 65. Абубакыр жана Замир деген мырзалар. Чынында муктаж болсоңуздар, диаспорадан кайрыла бериңиздер.
Урматтуу мекендештер, эми кийинки выпуската Кыргызстан мигранттарды артка кайтаруу боюнча бир программа ойлоп чыгарды. 1+1 деген ошо боюнча кеңирээк маалымат беребиз. Ошон үчүн күтүп туруңуздар. Анан ишкерлерди колдоо максатында Кыргызстанга барыбыз эле жүк жөнөтөбүз, жүк эмес, кенеди документ жөнөтөбүз, кагаз жөнөтүп калабыз, доверенность жөнөтүп калабыз. Ошонун баары мурда аэропортко барып, тааныш издеп, ага 500 рубль төлөп, же 1000 рубль төлөп, анан жөнөтүп, бирөөнө жалдырап атсак, азыр ошол Волгоградский проспект биринчи выходтан чыкканда биздин Осман экспресс метронун эле түбүндө 30 метр. Мырзалар, Кыргызстанга күн сайын ошо буюмдар жөнөткөн, акчасы абдан ыңгайлуу, апарзан. Диаспорадан десеңиздер, силерге дагы толук скидкаларын кылып берет. Телефон номери болсо +7 903 146 0003, +7 925 87 000 78 номери. Осман экспресс Волгоградский проспекттен 30 метр эле. Ошол биздин ишкерлерди колдоп, башкаларга акча төлөбөй, жалдырабай, ошо Волгоградский проспектке жөнөтөсүңөр, эртеси Бишкектен жана Кыргызстандын бүт регионунан каалаган товарды алса болот экен. Ошондой бир жакшынакай кызмат бар экен, муну бөлүшүп койсок болбойт. Жакшы жаңылык болсо бөлүшүп турабыз, урматтуу мекендештер. Силер менен Кыргыз диаспора кеңеши төрагасы мен Кубанычбек Осмонбеков. Көрүшкөнчө.